Үстүндө 7 автоунаа менен өрттөнүп кеткен трал Россиянын Самара областынан чыгып, Кыргызстан аймагына келгенде автобазага жетпей 2 километр калганда толук өрттөнүп кетти. Жерине өрт өчүрүүчүлөр 3 бригада тартылып, бирок тилекке каршы унааларды толук сактап калууга мүмкүн болгон жок. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: садаканы эртерээк бергенге шашылгыла. Кайрымдуулукту эртерээк бергенге шашылгыла, анткени садаканы бале аттап өтө албайт. Чындыгында садака адамды күнөөлөрдөн тазалайт, күнөөлөрдөн жуйт. Ошондой эле адамдын жүрөгүндөгү дүнүйөнү сүйүү деген сезимден куткарат. Адам бир азыраак болсо дагы садака берип, садака чыгарып турса, дүнүйөгө болгон махабат жүрөгүнөн азая турматтуу бир тууган. Кандайдыр бир колубуздан келген жардамыбызды көрсөтөлү деп мэрде көптөгөн бир туугандар келиптир. Машинанын водители болом. Бул машинаны биз кеч жакында бөлөм экөөбүз алган элек. Карыз алып Бишкекте турам. 3 балам бар. Анан күтүлбөгөн жерден ушу Бишкекке кирип келип, ушу стоянкага жетпей, ушундай кырсык болуп кетти. Унаа ташып ишкерлик баштоо үчүн бөлөлөр тралды карызга алышкан. Ошондой эле алар жүктөп келе жатып күйүп кеткен машиналардын ээлерине да төлөп бериши зарыл. Алдын ала эсептөөлөр боюнча чыгым $65 000 түзүүдө.